Чыгышынан Казакстан, батышынан Ысык-Көл району, түштүк чыгышынан Ак Суу району менен чектешкен Түп районунда 15 миңден ашуун эл жашайт. Аянты 2,1 миң чарчы чакырымды түзгөн райондо 10дон ашуун улуттун өкүлдөрү ынтымакта күн кечирип келет. Түп району 1934-жылы уюшулуп, бир катар тарыхый окуяларды баштан өткөрүп, жыл санап өсүү жолуна түшкөн. Жазда жакшы тилек менен эгин эккен дыйкандар мол түшүм алуу үчүн күжүрмөн эмгек жумшашты. Topandoru sizge payda, eginderi bizge payda. Topandoru sizge payda, eginderi bizge payda. Mayda, mayda, maydalaymasan canına fayda. Oroy, oroy. Жалпысынан алганда 2020 жыл район эл үчүн ийгиликтүү аяктап жатат. Август айында район акими болуп дайындалган Бактияр Акимбаев баштаган иштерди улап, жаңы демилгелерди көтөрүү менен иштер аткарылганына токтолду. Быйылкы 2020 жылыбыз жалпы дүйнө жүзүнө оор жылдардын бири болду. Себеби коронавирус илдети жайылып, экономикабызга, социалдык жагынан, саясий туруктуулуктан көп мүчүлүштүктөрдү жаратты. Биздин Түп районунда да ошол коронавирус март айынан баштап коронавирус менен 429 жараныбыз чалдыкты. Тилекке каршы анын ичинен 16 жараныбыз каза болду Түп район тургундары. Ошол негизги жумуштар, негизги акча каражат ушу ковид илдети менен күрөшүүгө жумшалды десек болот. Фонд развития Ысык-Көл өнүктүрүү фондунун аркылуу 1 миллиондон ашык акча каражат ошо ковид илдети менен күрөшүүгө багытталды. Ошо март айынан баштап карантин киргизип, районубузга көп ишканаларыбыз, биякта жеке ишкерлердин ишмердүүлүгүнө да таасир этип, ошолордун негизинен азыр мүчүлүштүктөр болуп калды деп айтсак болот. Бирок ошого карабастан мына администрация, Түп райондук администрация тарабынан айыл өкмөт аппараттар менен биргеликте элибиздин социалдык экономика жагынан туруштукту күчөтүп, ошол элдин көйгөйлөрүн чечкенге багытталды да. Мисалы үчүн мурда башталган курулуш иштери аягына чыкканга аракет жасадык. Азыр ушул коронавирус илдети башталганда өзгөчө ошо медицина кызматкерлеринин медициналык объекттерибизди кайры же көп кемчиликтер бар экен. Ошолорду кемчиликтерди жоюуга багытталды. Мисалы үчүн азыр ушу Арис проектиси менен долбоор ишке ашып, 2 ФАП курулганы жатат 21-жылы. Акбулуң айылында, анан Сарды айылында Түп району. Андан башка ушул быйылкы жылга пландаштырып атабыз. Эмдиги жылга, 21-жылга ушул Түп райондук аймактык оорукананын имараттарын капитальный ремонт кылып берели деп. Андан дарыгерлерден кийин бизде ушул биздин образование көңүл буралды деп атабыз. Ошол биздин ошо мектептердин көп
капитальный ремонтко муктаж экен да. Ошолорго да багытталып, ошол кээ бирөөнү жасап берип атабыз колдон келишинче. Район айыл чарба багытында болгондуктан көбүн эсе дан өсүмдүктөрү жана көп жылдык чөп эгилет. Жыл ичинде дыйкандар өз түйшүгү менен алек болуп, айыл чарба багытында да иштер өз нугунда жүргүзүлгөн. Негизги маселе сатып өткөрүү жана район эли өндүргөн продукциялардын баасынын туруктуу болушу экенин белгилеген дыйкандар маселелер мамлекеттик деңгээлде учурунда эске алынса деген пикирде. Райондук айыл чарба бөлүмүнүн башчысынын маалыматына караганда 2020 жыл ичинде айыл чарбасында өсүш байкалган. 2020 жылы өзүндөгү маалым кичине мамлекеттин бир жалпы дүйнөдө кичине пандемия шартына байланыштуу көп иш аракеттери кичине чектелүү болуп калды. Ошого карабастан жазгы тылдык жумуштарына дыйкандарыбыз толук камдуу катышып жана өз мөөнөтүндө бүткөргөн. Ошол эле себепте жазында дагы дыйкандарды колдоо максатында мамлекеттин дотация программасы ишке кирип, ошонун негизинде районубузда өрөн чарбалар тарабынан дотацияга 30% жеңилдетилген пайызда үрөндөр менен дагы камсыз кылынган. Айта кетсек, биздин районубуз 52 000 гектар жер аянтынан 31 500 гектар жери кайрак деп эсептелгенге байланыштуу. Бул башкача айтканда жесткая багара деп эсептелет. Суга суусу жетпейт ал жерлерге. Бул сухой хребетте жайгашкан аянттарыбыздын көбү жайгашкан. Ошол себепти былтыркы жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылы жаан-чачындын шарттын ичине шарты болгонго байланыштуу быйыл түшүмдүүлүгүбүз былтыркы жылдарга салыштырмалуу кичине өйдөрөөк болду. Талаачылык боюнча айыл чарба продукциясынын өсүш темпи жылдын жыйынтыгына 101,4% түзүүдө. Быйылкы жылыбыз жаман болгон жок. Буюрса салыштырмалуу жакшы. Андан тышкары дагы быйыл мына күздүк айдап себебин да колго алып, дагы ошондой эле жаңы үрөн жаңыртуу максатында чүй өрөөнүнөн дагы өзүбүздүн семхоздар тарабынан дагы эле дыйкандарга жардам ретинде дотацияга үрөндөр таратылып, эгин аянтыбызды быйыл 2000 гектардын тегерегине жеткизүүгө аракет кылдык. Өзүңүздөргө белгилүү айыл жеринде көпчүлүгүндө эле ушу мал жер талаачылык менен окат кылып аткан дыйкандарыбыз. Малдын башы кескин азыр көбөйүүдө. Былтыркы жылы бизде малдын башына жайыт маселеси да кичине көйгөйлөр түзүүдө. Ошондуктан азыркы алыскы жайыттарды пайдаланууга малчыларыбызды үгүттөп, келерки жылы ошо алыскы жайыттарды пайдалан деген иш аракеттер болуп жатат. Элет жергесин көтөрүү, тургундарга иш орундарын түзүү багытында 2020 жыл ичинде райондо 4 ири ишкана ачылып, бир катар жумуш орундары түзүлгөн. Белгилей кетсек, райондогу 37 айылда бул сыяктуу кичи жана ири жеке тараптар тарабынан ишканалар ачылып ишке берилген. Акимдин маалыматына караганда, жергиликтүү жана республикалык бюджеттердин аткарылышы жаман эмес. Жалпы бюджеттин аткарылышы 100,8% планды аткардык. Анын ичинде республика бюджеттин аткарылышы азыркы учурда 11 айдын жыйынтыгы менен 94,3% болуп турат. 12 айдын жыйынтыгы менен буюрса бул дагы республикалык бюджет толугу менен аткарылат деп божомолдоп атабыз. Жергиликтүү бюджет 11 айдында азыр 11 айлык маалымат боюнча 103,2% аткарылды. Республикалык бюджеттин каржылоосу менен район боюнча 10 курулуш объекттери пландалып, ошолор иш алып барылып атат. Курулуш иштери жүрүп жатат. Үлүштүк дем берүүчү грант аркылуу райондук комиссиянын отурумунан кийин 3 долбоор жактырылып ишке ашырылууда. Саламаттык сактоо тармагы тарабынан 155 тонна көмүр тендерге жарыяланып, азыркы учурда ошо бардык көмүрлөрүбүз келди. 100% кышка даярбыз. Билим берүү жана маданият тармактары боюнча 689 тонна көмүр тендерге жарыяланып,
учурда бардык көмөрүбүз келип 100% аткарылды. Жалпысынан кышка даярдык боюнча Түп району 100% даяр десек болот. Бардык мекеме, бала бакча, мектептерди, райондогу ФАП больницаларын баарын кыдырып чыгып, ошо өзүбүз таанышып чыктык. Баары кышка даяр. От казандары убагында ремонт жасалды. Ал жагынан бизден буюрса мүчөлүштүктөр болбойт. Пандемия учурунда райондо бир катар демилгелүү топтор тарабынан аракеттер көрүлүп, алыстагы мекендештер тарабынан да көмөктөр көрсөтүлүп келди. Калк саламаттыгына кам көргөн медицина кызматкерлерин арытатал жана түйшүктүү иштерин район тургундары бул ирет жогору баалап, ак халатчандарга алкыш сөздөрүн арнашты. Өкүнүчтүүсү илдетке чалдыгып каза болгон тургундар да болду. Бүгүнкү күнгө чейин медицина кызматкерлери эл кызматында. Илдетти алдын алуу боюнча район аймагында тийиштүү аракеттер көрүлүп, каржы маселеси да өз нугунда чечилген. Түп айыл аймагында да айтарлык иштер аткарылган. Маселен, жергиликтүү тургундардын социалдык маселелерин чечүү үчүн айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте коюлган максаттар жүзөгө ашканын айыл аймак башчысы маалымдады. Эң оболу тургундар тарабынан жыл ичинде 7 ишкана ачылып, ишке берилди. Бюджеттен бекитилген каралган иштер бала бакчанын тегерегин жасоо болчу, благоустройствосун. Кудайым буюрса ушул күндө тендер өтүп, азыр кабыл алуу алдындабыз, баары бүттү. Андан тышкары китепкананын чатырын алмаштыруу болчу. Бул 100%га бүттү. Аткарып кабыл алдык. Шат айылына кичи футбол аянтчасы 2 жылдан бери салынып аткан. Быйыл ошол 1 миллион 600 миңдей каралган. Ошонун баарынын акчасы бүтүп, салып бүтүп, азыр ишке киришти, кудайым буюрса. Шарты бирлик айылдарында ФАП терезелерин эшиктерин менен салуу болчу, эшик терезелерди. Ошол ишта тендер болуп аткарылды. Шат айылындагы жаңы конушка столболор аябай көйгөйлүү маселе. Бул да тендер Кудус фирмасы утуп, ошо тендерди бүттү. Азыр бир гана трансформацияны калды, ошонусу коюлса эле 100%га кабыл алабыз. Буюрса жаңы жылдын астында булар уже бүтөт да. Андан тышкары Карымшаков көчөсү жалпы жонунан 630 метр асфальт төшөлдүк. Бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен ушунун бардыгы. Андан тышкары мынакей могу Боронбай көчөсүнө тротуарды жасоого тендер өтүп, жасап баштаганбыз. Бир гана асфальтты басуу иши эле калды эле, бул суукка карап туруп токтотуп койдук да. Ото бул да уже бүтөөр алдында калды. Андан тышкары бул таза суунун эң көйгөйлүү маселе, ар убакта жарылып, ушу көйгөй жаратып турат. Ушу пандемия учурунда да суу эң керектүү көйгөйлүү болуп турду, ушу суу. Биз эми пландап атабыз, бул бюджетте ошо таза суу мекемесине 2 экскаватор алып берсек, ошо бюджетке киргизип атабыз. Бюджет комиссиясы колдоп, депутаттар бюджеттен кабыл алып берсе, буюрса ишке ашат эмки жылы. Андан тышкары биз эл аралык МПО менен иш алып барганбыз, проектлерди жазып атабыз. Азыр Ариске проект жазып атабыз. Бала бакчаны жаңы бала бакча салуу бирликке. Бияктагы жеткинчек бала бакчасын ремонттоо проектиси кетип атат. Андан тышкары STEM грантка проектлерди даярдап атабыз. Ушул жылы окууларды өткөзүп, жаштардан, коомчулуктардын активный жарандарды ушу проект жазганга 3 окууну уюштуруп бердик да. STEM грантты кандай жазганга чейин ошолор келип семинар өтүп, 2 күндөн ошо окутуп кетип атышты. Андан тышкары бизнес боюнча да ушундай окуу жүрдү. Азыр 3 проектти жазып атышат. Азыр 3 айылда 3 проектти өтүп атат. Анан кабыл алынабы комиссиядан жыйынтыгынын негизинде бөлүнөт да. Июнь айынан баштап эле чогулттук. Мен ойлойм, быйыл ушул жакшы жетишкендик менен ушу элге да терең ыраазычылык билдирет элем. Ушу
салыкты өз убагында төгүшүп, ушул оор мезгилге карабай салыктарды төлөп берип турушту. Андан тышкары ушул пандемия убагында көптөгөн маселелер чыкты. Ошол маселелерди мына жаштардын демилгеси менен, элдин спонсорлору менен, тыштагы мигранттардын жардамы менен ушул эң оор учурларда ошол жардам менен чыгып кеттик. Агартуу тармагында элеттик мугалимдер аралыктан билим берүү менен иш алып барышты. Өлкөдөгү абалды эске алуу менен билим берүү тармагында жыл башында каралган иштер аткарылып, долбоор аркылуу да аракеттер жүзөгө ашырылган. Көчмөн элдин тарыхынан кабар берген улуттук оюндарга район эли өзгөчө маани берип келет. Айтылуу Каркыра жайлоосунда буга чейин кылым карыткан көчмөндөр оюндары, ал арада облустук, республикалык деңгээлдеги маданий массалык иштер өткөрүлүп келген. ЮНЕСКОнун улуттук баалуулуктарына кирген көкбөрү мелдеши күндүн суугуна карабай өткөрүлүп, башбайгеге 2 автоунаа коюлду. Акылбек Түмөнбаев бир гана Түп район эмес, облустук деңгээлдеги мелдеш уюштуруп, бир катар командалардын катышуусунда 2 күнгө созулган мыкты оюн өткөрүлдү. Жигиттер атырлар күлүктөр, тай казанды толтурат, кары толгон билектер, кара булчун кара күч, көкбөрүгө канат күч, убайларды көбөйтүп, булагыңды сала түш, убайларды көбөйтүп, булагыңды сала түш. Ат жабында жигиттер кызуу оюн көргөзүп, көпчүлүктүн назарын бурушту. Көкбөрүнүн тарыхы кыргыз элинин тарыхы менен тыгыз байланыштуу экенин белгилеген коомдук ишмер Карганбек Самаков кезинде көкбөрү кыргыз элинин улуттук оюн экенин айтып чыгуу менен бир катар аракеттердин артында ЮНЕСКога кыргыз элинин улуттук оюну катары каттоого алынганын белгиледи. Эң биринчи ушу мен бир айтып кете турган, белгилеп кете турган нерсем, биздин Кыргыздын улуттук ушу көкбөрү оюнун дүйнөлүк мураска киргизген адамдардын бирин менин номинациям өтүп дүйнөлүк мураска катталды эле. Мен кубанып, сүйүнүп келем да ушундай улуттук биздин дөөлөттөрүбүздүн бири болгон көкбөрү оюнуна. Бүгүнкү өтүп аткан көкбөрү оюну ушу Кыргызстанда бир саясий трансформацияны артка таштап, элдин башын бириктирип, ынтымакка чакырып, келечек үчүн баягы чыйыр салган жакшы той болуп атыптыр бүгүн. Ушул тойду мен абдан кубаныч менен кабыл алып атам. Эстафетадагы биздин 7 областка 7 дуанга деп белгилеп атыптыр, абдан кубанам. Ушу касиеттүү Ала Тоосун бермети болгон Ысык көлүнүн жээгинде ушундай оюндар болуп атканына, ошо чакырылып, конок болуп атканыма да бир чети кубанып атам. Элине жараша бүгүн да мына аба ырайы дагы жылуу болуп, оюнчуларыбыздын, көрөрмандардын да маанайы жакшы. Жалпы бүгүнкү ошо уюштуруучулардын демилгечи тобуна Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевичке Түпрайондун атынан ыраазычылык билдирип атабыз. Район аймагында башка тармактарда да иштер ыраттуу жүргүзүлүп, ишке ашырылбай калган маселелер келерки жыл менен улантылары күтүлүүдө. Ишкерликти өнүктүрүү, айыл чарба жана билим берүү тармагын жакшыртууну талкуулаган форумдар өтүп, тажрыйба алмашуу менен маалыматтар берилди. Районубуздун экономика жагынан өнүктүрүү бул биздин жеке ишкерлерди колдоо деп эсептесек болот. Ошо жеке ишкерлерге туура багыт берели, шарт түзүп берели деп атайын бизнес форумдарды өткөздүк. Ошолуктан Бишкектен келген, чет өлкөдөн келген биздин жарандар өзлөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, суроо жооп беретинде аябай мындай кызыктуу өттү десек болот. Биздин жарандарыбыз көп суроолор менен кайрылды. Ошонун негизинде азыр биз дагы келерки жылы ушу февраль-март айларында ошондой форумдарды уже атайын багытталган форумдарды өткөзүп, жеке ишкерлерге маалымат алууга шарт түзүп берели деп атабыз да. Бул негизги максат биздин жеке ишкерлерге түрткү берүү. Экономика жеке ишкерлерибиздин иши илгери болсо районубузга да налоговый учет, жумуш ишканалары, жумуш ордулары да ачылат.
ошол жагынан колдоо болсун деп администрация тарабынан пландаштырып атабыз ошондой иштерди. Жаңырган 2021 райондо бир катар демилгелүү иштер мерчемделип жатат. Баса белгилей кетүүчү маселе кумшекер чыгаруучу ишкана куруу иши район акиминин башкы маселеси катары турууда. Ал арада чакан жана кичи ишканаларды ачуу, иш орундарын түзүү демилгелери көтөрүлүүдө. Эң оолу каржы булактарын табуу. Айланасын толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган, биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам, биздин айыл жердин сулусу. Чоң өнөр жай ишканасы бар. Бул Жылбулак айылында Сүт булак жоопкерчиликтиги чектелген компания, анан Гурменту цемент. Ошолордун коронавируска байланыштуу границалар жабылып, логистика системасы өзгөрүп, ошолордун продукциясын убагында сата албай, сүттүн баасы төмөндөп, көп наразычылык жаратты да. Анан ошолор менен биргеликте аларга да биз тараптан колдоо көрсөтүп, буюрса кичине ал жагынан ишибиз жылып келатат. Районубузда чоң ири ишканалар жок болгондуктан быйыл дагы ошол башка бизнес чөйрөгө, башка коомчулукка өзүбүздүн сайт аркылуу кайрылып атабыз, ишканаларды куралы деп. Мисалы үчүн азыр Михайловка айылында атайын жерди белгилеп койдук. Айыл өкмөт айылдык кеңештин чечими менен жерибизди бекитип койдук. Ошол жака сахарный завод салалы деп ошону пландаштырып атабыз. Ал сахарный завод ошо государственное частное партнерство деп ошо пландаштырып атабыз. Андан тышкары ошо районда бир кирпич чыгарышчу заводда курулушун пландаштырып атабыз. Буюрса ал боюнча да азыр иштер жүрүп атат, сүйлөшүүлөр. Ал да ушундай государственное частное партнерство менен иш алып баралы деп атабыз. Андан тышкары азыр бир айылдын көйгөйү бул таза суу. Ошо таза суу проект менен дагы иш алып барганга аракет жасап атабыз. Атайын фондторго кайрылып атабыз. Өзүбүздүн акчаларды ошо үнөмдөп, ошо таза сууга жумшайлы деп пландаштырып атабыз. Андан тышкары биздин ички жолдор жол оңдоо кызматкерлери менен ошо атайын тапшырмаларды бердик. Ички жолдорду убагында түздөп, мелкосрочный ремонтторду убагында жасагыла деп буйрук берип, ошолорду көзөмөлгө алып өзүм жетекчилеринен маалымат алып атам. 2021 жылы ошо биздин кыргыз элинин алгачкы агартуучуларынын бири педагог, котормочу, публицист, туңгуч, лексикограф жана лексиколог, окумуштуу профессор
Хусейин Карасаевдин 120 жылдыгын белгилейли деп атайын иш-чараларды белгилеп койдук. Кагаз жүзүндө баарын чүрүп пландаштырдык. Ошол пландын негизинде Хусейин Карасаевдин 120 жылдыгына байланыштуу көп иш-чаралар өтөт. Урматтуу кыргызстандыктар, Үскөл областынын тургундары, сиздерди жаңы кирип келген 2021 жаңы жылыңыздар менен Түп райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жана Түп район элинин атынан куттуктайбыз. Өткөн 2020 жылыбыз бардыгыбыз үчүн оор жылдардын бири болду. Себеби коронавирус илдети жайылып, элибиз чоң сыноолордон өтүп жатабыз. Өзгөчө биздин дарыгерлерге чоң кыйынчылыктар жаралды. Дарыгерлерибиз өзүнүн өмүрүн аябай биздин жарандарыбыздын ден соолугуна кам көрүп, күрөшүп жатышат. Биздин элибизге, районубузга жакшылыктар дап келсин. Элибизге ынтымак, ден соолук, экономика жагынан өнүгүүнү жана саясий туруктуулукту ап келсин. Жаңы жылыңыздар менен. Өткөн 2020 жыл өлкөдөгү илдетке байланыштуу оор кырдаалга карабастан район үчүн ийгиликтүү аяктап жатканын айткан район акими келерки жылы аткарылуучу иштерди пландап жаткан маалы. Көбүнесе дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенген аталган райондун тургундары эң негизгиси өлкөдө тынчтык өкүм сүрүп, ар кандай илдеттерден уулак болсок деген изги тилекте турушат.